Ободо Лондон, BBC. Саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Эрмек Максутова. Ишке ашпай калган аскердик төңкөрүштөн бери 1 жыл болуп, Түркия демократиялык жеңишти белгилөөдө. Бирок жакындарын жоготкондор кантип жатат? Европа өз рыногун кеңейтүү үчүн ракы чыгышты карап жатканда, Кытайдын жаңы жибек жолу бул аракетке кандай таасирин тийгизет? Адаттагыдай эле технология тармагындагы жаңылыктарды айтып беребиз. Жөргөмүштөр келечектин дрондорун жасоодо шыктандырабы? Түркия былтыр 15 июлда аскердик төңкөрүш ишке ашпай калган күндү демократиянын жеңиши деп белгилөөдө. Бирок ал төңкөрүштүн залакасы азыркыга чейин сезилип келет. Андан бери 10 миңдеген тургундар кармалып, жана жумушунан четтетилген. Төңкөрүштү уюштуруучулар Босфор көпүрөсүн басып алуудан баштаган. Сабри Унал 2 танканы токтотууга аракет кылган. Ал аман калды, бирок колу тебеленип тырыгы калды. Rızasını kazanmak için Кудай үчүн келгем. Мен корккон эмесмин. Баатыр дагы эмесмин. Баатыр болсом танкаларды токтотмокмун. Төңкөрүш болгону жаман кылды дейт ал. Өткөн жылы козголоңчу жоокерлер өкмөт имараттарын талкалап, жолдорду буушкан. 260тан ашуун адам курман болгон. Төңкөрүш максатына жеткен эмес. Биз Түркиядагы демократияны, мыйзам үстөмдүгүн, өлкөнүн келечегин бийлик теңсиген кылмыштуу топтон куткарып жатабыз. Башаламандык токтогондо түрк демократиясы жандуу экенин, сот системасы иштеп жатканын өзүңөр көрөсүңөр, деди премьер-министрдин орун басары. Гүлендин жактоочулары дегендер куугунтукка алынды, айрымдары дайынсыз жоголду. Эмине Өзбендин күйөөсү Мустафа Гүленге байланышы бар университетте сабак берчү. Май айында үйүнө келатканда аны белгисиз кишилер машинага салып кеткен. Ошондон бери дайынсыз. Тирүү болсо экен, эгер соттойбуз десе, ачыгап кетишсе болмок. Ал төңкөрүштү колдогон деп ойлобойм. Балдарды багуу кыйын. Кызматтан алынган 2 академик 4 айдан бери ачкачылык акциясында. Аларды колдоп чыккандар дагы бар. Бул Европага кошулууну эңсиген өлкөдө болуп жатат. Бир күн эле атын тизмеге киргизип алып кетишет. Турмуш асты үстү болуп, системанын курмандыгы болуп калышат. Алар жашагысы келет, бирок талабын аткартуунун башка аргасы барбы? 15 июл окуясы Түркиянын кайра төрөлүшү деп белгиленүүдө. Бирок башкалар үчүн тарыхтын катаал барактары жазылууда. АКШ менен Европа ички маселелери менен алек болуп турган чакта Кытай өзүн глобализациянын жаңы жарчысы катары көрсөтүүдө. 60тан ашуун өлкөдө инфраструктураны курабыз деген Кытайды сындап чыккандар бул долбоор башка өлкөлөрдүн эсебинен Кытайга гана пайда алып келет деп шектенүүдө. BBC Кытайдан тартып Британияга чейин келчү 7000 милге созулган жолду бойлой сапар тартып, бүгүн Европадагы жагдайга токтолот. Советтору кулагандан бери батышты көздөй карап келген чыгыш Европа эми Кытайдын ири стратегиясында олуттуу роль ойнойт. Вислав жана анын уулу Рафаэль полшалык жерлерди Кытай инвесторлоруна эч качан сатпасын айтты. Вислав бизнесин кеңейткиси келип, сүт азыктарын бай Кытай кардарларга сатууну каалайт. Европада сүт азыктар рыногу кичирейип келе жаткан соң, Вислав бул багытты байкап көргүсү келет. Кытай биз үчүн абдан чоң жана кызыктуу базар. Ийгиликке кепилдик берчү жердей сезилет. Бирок Кытайдын рыногу анчейин ачык эмес жана глобалдык финансы кризисинен бери Европада болгон арзан компанияларды сатып алган. Эми болсо Кытай бул жерде өндүрүштү орнотуп, аны көзөмөлдөгүсү келет. Бул чоң идея рынок талаптарынан эмес, өкмөттөн келип чыкты. Айрым эксперттер бул идея тобокелдүү деп эскертүүдө. Ушундай чоң стратегия өкмөт тараптан сунушталып жаткан соң, өкмөттүк агенттиктер ишке ашырарын күтсө болот. Ондогон өлкөлөр өтө чоң карыздарга батып калышы мүмкүн. Так ушул нерсе мени абдан кабатыр кылууда. Кытайдын планы акырындык менен ишке ашууда. Бул полшалык завод Совет доорунда танкаларды чыгарчу. Кытайлык компания банкрот болгон кезинде сатып алып,
Учурда бул завод бульдозерлорду чыгарат. ОЮБО Кытайдын жаңы жибек жолу заводду жандантат деп үмүттөнүүдө. Азырынча чоң буйрутмалар боло элек. Биз соода жаксырат деп күтөбүз. Европа өз рыногун Кытайга жеткире элек. Ал чакта Кытай болсо күйлөнүп алып, Европаны көздөй сапар алды. Бул эми Европаны же мындан ары өнүктүрөт, же артка таштайт. Сиз көрүп жаткан BBC, эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Иерусалимде ыйык деп эсептелген храм тоосунун жанында атышуу болуп, 2 полиция кызматкери мерт кетти. Бирөө жаракат алды. Чабуулду жасаган израилдик 3 арабты полиция кылмыш болгон жерде атып өлтүрдү. 2015-жылдан бери израилдиктерди сайып, атып жана унаа менен сүзгөн учурлар көп болууда. Аларды негизинен палестиналык жана израилдик арабтар жасоодо. Лондондун полициясы 1 сааттын ичинде 5 жолу кислота чачып кеткен кылмышка байланыштуу бир өспүрүм баланы кармады. Жапа чеккендердин көбү тамак жеткирген компаниялардын кызматкерлери болгон. Соңку 5 жылдын ичинде денени оюп кетчү кислота колдонулган чабуулдар 2 эсе көбөйдү. Танзанияда корук аймагында жашаган арстан леопардтын баласын өз баласындай кылып багып алды. Жапайы мышык башка жандыктын баласын багып алганы мурда болуп көрбөгөн окуя. Арстан азыркы бекем көзөмөлдө. Пантера аттуу жапайы мышыктарды сактоо уюму билдиргендей, леопардтын келечеги азыр белгисиз. Себеби арстандар демейде башка жаныбарлардын балдарын атаандаш көрүп өлтүрүп коюшат. Ар жума күнү клик берүүбүздө технология жаңылыктары. Бул жуманын эң кызыктуу жаңылыгы эмне болду экен? Миллиардер Элон Масктын Hyperloop One долбоору биринчи жолу системасын толугу менен сыноодон ийгиликтүү өткөрдү. Hyperloop аттуу өтө тез ылдамдыкта жүргөн поезддин вакуум насосу, магниттик левитация жана электромагниттик тормоздук системасы сыноодон өттү. Эми компания жүргүнчүлөр жана жүк ташуучу атайын вагондорду сынамакчы. Британиялык компания бүктөлүп жана кайра тургузулган курулмаларды ойлоп чыкты. Алар 3 эсе чоң, ар түрдүү формаларга түзүлөт. Бул курулмалар бир гана турак жайга эмес, көчмө ооруканаларга, стадиондорго жана көпүрөлөргө айланат. Компания жакын арада курулмаларын сатыкка чыгарат. Imperial College Лондон университетинин окумуштуулары дронду туруктуу кармоо үчүн жөргөмүштөн эргүү алышты. Изилдөөчүлөр дронду жөргөмүштүн кыймылына окшоштуруп программалап, аппаратты бир жерде туруктуу уча алгыдай кылышты. Окумуштуулар бул ыкма аркылуу ремонт иштерин же адам бара албаган жерлерге жабдыкты учуруп, изилдөө жүргүзсө болот деп белгилешүүдө. Эми спорт. Теннисте Марин Чилич Уимблдонда Сэм Керрини утуп алды. Роджер Федерер жана Томас Бердич жарым финалда ойнойт. Федерер эркектер арасында жеңет деген жормолдорго анын атаандаштары абдан мыкты оюнчулар экенин айтып жооп кылды. Бүгүн Лондонда параатлетика боюнча дүйнөлүк чемпионат башталды. Ал 2012 жылы Параолимпиада өткөн стадиондо орун алууда. Бул оюнга кызыгуу абдан чоң болуп, Лондондун тургундары 100 жана 200 метр аралыкка чуркоо жарышын жана темир топ ыргытуу таймашынын финалын көрүшөт. Жаңылыктардын соңунда Монголиядагы фестивалда төө жарыш жүрүп жатат. Бул ар бир 4 жылда бир жолу өткөн салттык оюн монголдор үчүн өтө маанилүү. Төө жарышы 1000 же 10000 метр аралыкта болот. Бул жолу жарышка улуттук кийим кийген 45 атлет катышты. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбызда турат. Дарегибиз BBC Kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. Сиздер менен мен Эрмек Максутова болдум. Эфирде кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.